Анан мына ПЦР тесттер боюнча кааласа тапшырат, тапшырбайт, самолетко учуп атканда эле тапшырат, кааласа сатып да калат. Ушунда бир иретке коюп келтирбейсиздерби? Баасы дагы бир асманды чапчыйт. Ушул боюнча акчаны келип аткан акча канча миллиондогон акчалар келип атат. Ушул элдер ушу ПЦР тапшырып, срочнойлары бар, мисалы, срочно учуш керек болуп калат экен. Ушул боюнча бир жеңилдик карабайлыбы? Кандай деп жооп бересиздер? Сиз туура айтасыз. Биздики ай сайын ушул ПЦР тасталгандардыкы мамлекеттик лабораторияларда ай сайын биз колдун келишинче кыскартып баратабыз. Эгер башында билесиздер 2,5 миң болсо, азыркы кезде 800 сомго түштү, кээ бирлер 700. Сиз айткандай туура айттыңыз, башка жакка учуп баратканда, башка ошол самолетко отургузуп атканда же болбосо учуп бараткан өлкөдө ПЦР тести сөзсүз керек болот. Анда аны тапшырып туруп ПЦР тестинин результаты менен учуш керек. Ооба, туура. Бирок баягы сатылып аткандар боюнчачы ушул ПЦР тести? Сатып аткандар боюнча мынакей билесиздер, мен 4 главврачты жумуштан алдым. Бирөө жана сатып атканын кармай албай калдык, ал Турцияга качып кетти. Калгандары правоохранительный органдарга биз өткөрүп бердик. Алар Кыргызстандын закону боюнча өзүнүн алат, кандай кылып эмне болуп участвовать эткен. А так биз мурдакы ПЦР таскан көлдө кармаганбыз, алардын баарын правоохранительный өткөрүп бердик. И Бишкекте кармалгандардын 4 главврачты ошол ССМдегилердин 4 главврачты жумушка алып, ал правоохранительный жумуштан алып правоохранительный органдарга өткөрүп бердик. Рахмат. Мен ушул чечим чыгарабыз, чечим кабыл алабыз. Ушуга айтып кетет элем, ушу ПЦР тести 50%га чейин кыскартуу баасын төмөндөтүү боюнча сунуш киргизет элем. Бул биздин мигранттар, 10 секунд кошуп бериңиздер. Сыртка учуп аткан жарандарыбыз эле кыйналып атат да. Айттыңыздар 36 миң дарыгерибиз даяр турат деп. Ошол 36 миңден бир 200 лабораторияга бөлүп туруп ушул жагын кыскартсаңыздар болот да, ошону суранат. Элдин эң жоолун тилип аткан ушул ПЦР болот. Сиз туура айттыңыз, мына бул жерде антимонополийден кеңеши бар. Биз алар кандай коюп берсе, ошол баада кыла алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Учурдан пайдаланып сиздерди куттуктап, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Туура суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө биз тараптан мамлекеттик ак төлөп кызмат көрсөтүү ПЦРлерге 1574 сом болчу. Азыркы күндө 800-900 сомдун ортосуна чейин түшүрдүк. Бул Бишкек шаарында, ошондой эле центральный жана госсанэпиднадзор, ошондой эле Ош шаарында. Бүгүнкү күндө ошонун натыйжасында биздин керектөөчүлөр жылдын аягына чейин ушул өткөн жылы 130 миллион экономия алды да. Бул да эсептер, тактоолор бар. Ал эми жеке жактар бүгүнкү күндө бизде 2200дөн 1500-1600га чейин түштү. Иш-чаралар жүрүп атат. Бул жерде биздин акыркы расследование боюнча монополияга каршы кызматтын 2 монополист бар экен. Алар жөнүндө азыр иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Жакын арада Кудай буйрса тийиштүү иш-чараны жүргүзүп, бааларын мындай кыскартууга иштерди алып барып атабыз. Ал жагынан иштер жүрүп атат. Дагы көзөмөлдөйбүз. Ушундай иштер жүрүп атат. Рахмат.